Энеси уулунун сөөгүн жарым саат бою кучактап отурду. Сокулуктагы кырсыктын чоо жайы. Сокулук районунун Новопавловка айылында жаш баланы автоунаа сүзүп жеринде каза тапты. Медициналык тез жардам кызматынын унаасы келди, бирок эмнегедир сөөктү алып кетишкен жок. Аны өлүккананын унаасы алып кетет дешти. Энеси жарым саат бою кырсык болгон жерде уулун кучактап отурду, дешет окуянын күбөлөрү. Турмуш басылмасынын кабарчысы маркум баланын жакын туугандары менен байланышып окуя тууралуу маалымат алды. Али 9 жашта болчу, ал 5 бир туугандын кичүүсү. Сабактан келе жатып кырсыкка учурап калды. Ал убакта апасы үйүндө болгон. Баланы унаа сүзүп кеткенден кийин күбөлөр Алинин телефон номеру менен апасына угузушуптур. Апасы окуя болгон жерге дароо жетип келген. Али абдан боорукер, жароокер кичипейил бала эле. Шашкан айдоочунун айынан чырактай баланын өмүрү кыйылды. Ата-энесинин бир туугандарынын сай сөөгү сыздап, кайгырып жатышат, дешти алар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, кечээ 1 апрель күнү саат 16:25 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 8-чакырымында Бишкек-Кара-Балта маршруттук каттамында жүргөн Mercedes-Benz Sprinter 313 үлгүсүндөгү унаа жөөтмөктөн чуркап чыга калган 2015-жылы туулган А аттуу баланы сүзгөн. Жол кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчү каза тапты. Азыркы тапта Сокулук РЭИП жана ЖККБнын кызматкерлери тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат.